Ассаламу алейкум, урматтуу Кара Көл шаарынын тургундары, жалпыңыздардын ыйык Рамазан айыңыздар менен куттуктайм. Сиздер менен жакшы бир жаңылык менен бөлүшкүм келип турат. Себеби 1 май күнү саат 3-тө ушул Маданият үйүндө, тактап айтканда ДКда сонун бир жомокту тартуулаган турабыз. Бул жомок белгилүү драматург Гүласел Алиева эжекебиздин калемине таандык. Мына ушул жомокту жалпыңыздар келип, көрүп, көңүл ачып кетиңиздер. 1 май саат 3-тө эч кечикпестен келиңиздер. Сонун жомок. Андыктан келип көрүп, көңүлдү ачып, айрыкча жамоого өсүп келе жаткан өспүрүмдөрдүн көңүлү ачылып кетсин. Мына ушундай сонун жомоктун коюлушуна бизге мүмкүнчүлүк түшүп берген шаарыбыздын мэриясына жана ошондой эле жаштар кеңешине чоң рахматыбызды айтабыз. Алардын да ушундай салымдын кошушунун бир чоң себеби бар. Анткени өсүп келе жаткан жаш таланттардын талантын андан ары өркүндөтүү максатында. Рахмат. Туылған күнің менен чын жүрегімден құттықтап, саған uzun ömür, бақыт таалай, жашоодогу бардык жакшылыктарды каалоо менен биргеликте өзүңдүн апам жана атам ошондой эле